Assalamu alaikum. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элибиз. Эл катары бар эле Москвадабыз, биз мигранттарбыз. Андай дейбиз, мындай дейбиз, биз дагы добушубузду беребиз. Москвада мигранттар паланчаны колдоп атат деп видео кайрылуу жолдошуп атат. Ошолорго кошулуп, мен дагы өзүмдүн оюмду билдирип кетсемби деп ушул видео кайрылуу кылып коеюн деп чечтим. Баарыбыз эле акыр күндөрү мынтип атабыз да, паланча мындай экен, ошону колдойлу. Тиги булдозер экен, тиги андай мындай экен. Кече эле ошол мынау 5 жыл мурда эле өзүңөр көрдүңөр го. 18 миллиондун 1 миллионну бөлө алышпай. Сен мынча бияка кыл, мындай кыл деп. Кече эле эмеси чыкты. Ошону көрбөйсүңөрбү? Бир кандидатыбызды айтып атасыңар, бул сүйлөйт, жакшы сүйлөйт, катырып сүйлөйт деп. Оруста сөз бар, на словах Лев Толстой, а на деле деген человек простой деп. Сүйлөгөндөн жумуш болбой атпайбы? Ошол сүйлөгөн адам кече эле иштеген ошо бийликте. Эмне кылды ошону көрбөдүкпү биз? Биз баарының эле көрүп турасыңар. Ошол дагы бир мактаган бийликтин бирөөнүн кандидатын айтып атасыңар, ушул мына кыйраткан тияк бияк деп. Чоң бакыйган бир областтын губернатору болуп туруп, бир кичине бир шаардын мэринин көлөкөсүнө жоголуп кетти эле ошол адам. Көрсөтпөй эле. Ошол канча жыл отурду губернатор болуп, көрсөтпөдүбү? Ошо жумушун иштеп. Бир кандидатураны мактап атасыңар, бай, бир миллиардер элдим. Миллиардер экенсиң. Сен дагы иштедиң канча жыл? Канча жыл иштеди ошол адам, депутат болду. Эмне кылды? Эл үчүн эмне кылып койду? Ошол бир стадиондорду сатып алып, ошонун ордуна торговый центр салып койду. Өзүнүн байышын жакшы билет экен, молодец. Бул жерде элдин байышын да ойлонуш керек да. Каракпайым калк эмне болуп атат? Бу Москвада көрсөңөр, акча салып койсо эле жыргал экен дебегиле да Москвада. Эмне болуп жүрөт кыргыздар бул жерде? Кыздарыбыз эмне болуп жүрөт? Туалет жууп жүрөт, балдарыбыз эмне болуп турат? Мусор алып жүрөт. Кыйрат онаки мигранттардан 2 миллиарддан ашык акча келди деп сүйүнгөнүбүз эле бар да. Бир жаңысыны тандабайлы, бир элди өзгөртө турган өзгөрбөйлү өзүбүз. Качанга чейин мынтип турабыз? Бир өзгөртө турган бирөөнү алып келбейлиби? Келгиле ойлонолу. Биз макул эми, биз мынтип мусор топтоп жүрөт экенбиз, туалет жууп жүрөт экенбиз. Балдарыбыздын дагы ошондой болушун каалайбызбы биз? Эч кимин каалабайсың. Бардың ойлойсуң, балдарым келечекте жакшы жерде жашасын экен. Жылуу жерде жашасын экен, ичинде душу болсо, башкасы болсо, условия болсо экен деп ойлойбуз баардыгыбыз эле. Ошон үчүн өзүбүздөн баштабайлы, келгиле тандайлы ушундай кылбай жакшысына. Мен азыр ушул кандидаттардын ичинен карап көрүп туруп, тазасы эле Улукбек Кочкоров экен дедим. Аркасынан карагыла бир сөз ээрчиген жок. Депутат болгондо төлкө эл деп күйүп жүрдү, эл үчүн кылды ошол адам. Башкасын көрбөй турам мен. Канча иштеди, бийликте болду, көп бирөөсү эл үчүн иштегенин көргөнүм жок мен. Ассаламу алейкум. Бардыңыздарга тынчтык тилейм. Өзүңүздөр ойлонуп, ушул эртеңки күндө өзүңүзгө падыша боло турган адамды тандап алышыңыздарга мен ишенем.